Достор, сүйлөмдөрдү толуктоо дегенде эле силер чочулай бересиңер. Мунун эч кыйынчылыгы жок. Сүйлөмдөрдү толуктоонун өзү синтаксис. Синтаксисти силер 8-9 класста өтөсүңөр. Ал эми 11 класста кайра кайталайсыңар. Темага киришерден мурда сүйлөмдүн структурасын үйрөнүп алсаң. Синтаксис, пунктуация бул экөө бирге жашайт. Пунктуацияны синтаксистен бөлүп кароого болбойт. Синтаксис сөз айкашынын синтаксисин, сүйлөмдүн синтаксисин, тексттин синтаксисин окутуп үйрөтөт. Сүйлөмдүн синтаксиси, жөнөкөй сүйлөмдүн синтаксисин, кошмо сүйлөмдүн синтаксисин окутуп үйрөтөт. Ал эми кошмо сүйлөм синтаксиси өз ара эки топко бөлүнөт. Тактап айтканда, тең байланыштагы кошмо сүйлөм синтаксиси багыныңкы байланыштагы кошмо сүйлөмдүн синтаксиси. Тең байланыштагы кошмо сүйлөм өз ара экиге бөлүнөт. Байламтасыз тең байланыштагы кошмо сүйлөм, байламталуу тең байланыштагы кошмо сүйлөм. Байламтасыз тең байланыштагы кошмо сүйлөм өз ара 5 топко бөлүнөт. Байламтасыз тең маанилеш кошмо сүйлөм, байламтасыз мезгилдеш тең байланыштагы кошмо сүйлөм, каршы маанилеш тең байланыштагы кошмо сүйлөм, байламтасыз себеп натыйжалаш тең байланыштагы кошмо сүйлөм, чечмелеме маанилеш байламтасыз кошмо сүйлөм. Ал эми байламталуу тең байланыштагы кошмо сүйлөмдүн синтаксистик түгөйлөрүн төмөндөгү тилдик каражаттар байланыштырат. Байланыштыргыч байламталар жана да, себеп байламталар андыктан анткени, каршылагыч байламталар бирок, божомолдогуч байламталар же болбосо, шарттуу байламталар эле жана башка. Сиздерге белгилүү болгондой, багыныңкы байланыштагы сүйлөм өз ара 9 топко бөлүнөт. Мезгил багыныңкы сүйлөм, шарттуу багыныңкы сүйлөм, себеп багыныңкы сүйлөм, максат багыныңкы сүйлөм, сыпат багыныңкы сүйлөм, каршы багыныңкы сүйлөм, салыштырма багыныңкы сүйлөм, өлчөм багыныңкы сүйлөм, орун багыныңкы сүйлөм. Эми келиңиздер, жалпы республикалык тестте ушулардын ичинен кайсынысы көбүрөөк колдонулат? Ошолорго басым жасайлы. Биринчиси мезгил багыныңкы сүйлөм, экинчиси шарттуу багыныңкы сүйлөм, шарттуу багыныңкы сүйлөмдөр берилет. Себеп багыныңкы сүйлөмдөр баардыгынан көбүрөөк колдонулат. Максат багыныңкы сүйлөмдөр да берилиши мүмкүн. Сыпат багыныңкы сүйлөмдөр башкаларына караганда көбүрөөк колдонулбайт. Каршы багыныңкы сүйлөмдөр берилиши мүмкүн. Өлчөм багыныңкы сүйлөмдөр берилиши мүмкүн. Жана башка. Дүйнөдө сүйлөмдүн 200дөн ашык аныктамасы бар. Окумуштуулар тарабынан Виноградовдун аныктамасы колдоого алынып келе жатат. Анын берген аныктамасы боюнча алып караганда, сүйлөм ойду калыптандыруучу жана аны кабарлоочу, билдирүүчү каражаты болгон кептин грамматикалык жактан уюшулган жыйнактуу бүтүн бирдиги. Сүйлөм пикир алышуунун каражаты. Ошондуктан тил илиминде негизги критерийлердин бири катары сүйлөмдө белгилүү мазмундун, ойдун берилиши эсептелет. Сүйлөм чындыктан кабар берет. Ошол эле учурда сүйлөп жаткан адамдын чындыкка болгон пикирин дагы билсек болот. Ошондуктан жалпы республикалык тесттеги сүйлөмдөр да турмуштан алынат. Турмуштун мисалдары деп билишибиз керек. Келиңиздер, төмөндөгү эки сүйлөмдү карап көрөлү. Жаан нөшөрлөп жаап жаткандыктан классташтар менен экскурсияга чыктык. Бул сүйлөм грамматикалык жактан туташканы менен маанилик же болбосо семантикалык, логикалык жактан туташпай калган. Эгерде жаан нөшөрлөп жаап жаткандыктан классташтар менен экскурсияга чыкпай калдык десек, анда бул сүйлөм сүйлөмдүк статуска, экинчи сөз менен айтканда сүйлөмдүк касиетке ээ болот. Ошол эле сыяктуу экинчи мисалда үйүбүздүн кейпи жаман болгону менен үй ичиндеги ээсинин пейили начар. Бул сүйлөмдө өз алдынча турганда сүйлөмдүк касиетке ээ болбойт. Жогоруда бекеринен айтып өткөн жокпуз, сүйлөмдүн кандай түрлөрү бар. Ошол эле учурда кошмо сүйлөмдүн синтаксистик түгөйлөрүн бири-бири менен байланыштыруучу каражаттардын да сүйлөм ичинде аткарган функциясын жакшы билишибиз керек. Мисалы үчүн, болгону менен деп атат. Бул каршы багыныңкы сүйлөмдү уюштурат. Дайыма эле каршы багыныңкы сүйлөмдү уюштурат дегенге болбойт. Сүйлөмдүн маанисин чечмелеш үчүн лексикалык, морфологиялык бирдиктерге да көңүл буруш керек. Демек,
Синтаксти жакшы билиш үчүн лексиканы дагы, морфологияны да жакшы билиш керек. Ошондуктан булар тил системасы деп аталат. Үйүбүздүн кейпи жаман болгону менен үй ичинде ээсинин пейили начар. Эгерде ушул акыркы сөз жакшы болсо, бул сүйлөмдүк касиетке ээ болот. Көрдүңүздөрбү? Сүйлөмдө керек болсо бир сөз дагы абдан маанилүү роль ойноп калышы мүмкүн. Муну эстен чыгарбашыңар керек. Жалпы республикалык тестте да мына ушул сыяктуу маанилер, маанилик бүтүндүк, логикалык бүтүндүк, семантикалык, логикалык бүтүндүк текшерилет. Ар бир тапшырмада бош калтырылган жерлери бар сүйлөм же сүйлөмдөр берилген. Төмөнкү 4 жооп вариантынын ичинен сүйлөмдөгү бош жерлерге мааниси жагынан көгүл мургула көбүрөөк туура келгенин белгилегиле. Азыр ушуга эң сонун мисал келтиребиз. Караңыздар, бир гана мезгилинде этти сактоодо кыйналбай элебиз. Үйдө муздаткыч жок. Мен сиздерге бекеринен сүйлөмдүн структурасы жөнүндө жалпы маалымат берген жокмун. Бул сүйлөм байламтасыз тең байланыштагы себеп натыйжалаш кошмо сүйлөм. Анткени деген байламта берилбегендиктен синтакстик түгөйлөрдүн ортосу кош чекит менен ажыратылган. Демек, биринчи сүйлөм натыйжаны билгизет, ал эми экинчи сүйлөм анын себебин билдирип турат. Жогоруда айтып өткөндөй, көбүрөөк туура келген жоопту белгилешибиз керек. Тагыраак айтканда, маанилик жактан көбүрөөк туура келген жоопту табышыбыз керек. Эми жаз, жай, күз, кыш мезгилдерин бири-бирине салыштырышыбыз керек. Кыйналбай элебиз деп жатат. Демек, суугураак мезгилди табышыбыз керек. 4 мезгилди бири-бири менен салыштырышыбыз керек. Жаз менен жайды салыштырганда, албетте жаз жайга караганда суугураак келет. Ал эми күз менен кышты салыштырганда, албетте күзгө караганда кыш суук болот. Эми жаз менен кышты салыштырганда, албетте кыш суук болот. Ошондуктан туура жооп Г вариант. Достор, эмки сабактарда мисалдардын үстүндө иштейбиз.